Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам кармаган оорузуңуздарды кабыл кылсын дейли дагы. Бүгүн биз тарбия жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, белгилүү дин алымы Жолдошбек Ажы Абдуллаев устазыбыз конокто. Кош келипсиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кармаган оорузуңуз кабыл болсун. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бүгүн биз баягы тарбия жөнүндө кеп кылалы деп атпайбызбы? Анан деги эле тарбия дегенде эмнелерге көңүл буруш керек? Деги эле тарбия деп эмнени айтабыз? Буга шарият эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, баарыңыздардын ушу кармаган оорузуңуздар кабыл болсун деп өчүм. Кудай Таала бизге ыйык Рамазан айын берип, Рамазан айында туш кылган Алла Таалага чексиз мактоо, чексиз шүкүрлөр дайсыртып азырлат экен. Мен азыр как раз ушу эмеге байланыштуу, Рамазан айында байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар. Рамазан айы келгенде бейиштин эшиктери ачылып, тозоктордун эшиги жабылып, шайтандар кишенделет деп пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келген. Бул жерде эң баягы эң ушундай адам баласы өзүн тарбиялап ала турган, өзүн ушундай бир оңдоп ала турган, өзүн бир туура жолго салып, жаман адаттарды таштап, жакшы адатка адаттанып ала турган бир ыйык айда турабыз. Эми бул мүмкүнчүлүк бир жылда бир келе турган мүмкүнчүлүк. Эми Кудай Таала ушу бизге ушул ыйык Рамазан айына туш кылганда биз өзүбүздү тарбиялап, биринчи адам өзүн тарбиялап, анан башкаларга тарбия бергенге аракет кылыш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде мындай деп келет: эгер жакшы сөз сүйлөй алсаң, жакшы сөз сүйлө, эгер жакшы сөз сүйлөй албасаң, унчукпа дейт да. Себеби унчукпоо өзү бул ибадат. Унчукпоо бул өзү чоң сыр камтылган экен. Ошондуктан биз эң биринчи адам баласы биринчи өзүн тарбиялаш керек экен. Качан өзүн тарбиялаганда, өзүн адепке алып келгенде, өзүн оңдогондо, ошондо адам баласын башка адамдар көрүп, мен да ушундай болсом, мен да ушундай болуп оңолсом, мен да ушундай болсом деп адамдар ошол адамдан үлгү ала баштайт экен да. Эгер адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө бузук отурган болсо, аны көргөн адамдар наоборот тескери тарбия алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн эң негизгиси ал-исламу хуснул хулук дейт. Бул ислам бул жакшы кулк мүнөз дейт да. Ошо жакшы кулк мүнөздү адам өзүнүн жүрөгүнө киргизгенге аракет кылыш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет: адамда бир үзүм мет бар. Ошол оңдо турган болсо, адамдын баскан турганы, сүйлөгөнү, адеп акылагы, көргөн көзү, уккан кулагы бардыгы оңолот. Ойлогон ою да оңолот деген да. Себеби деген, эгер ал бузула турган болсо, сүйлөгөн сөзү, уккан көзү, кулагы бардыгы ниетинин баары бузулат деген. Ал эмне дегенде, ал жүрөк деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келген да. Ошон үчүн адам баласы биринчи жүрөгүн оңдой турган болсо, ошо адам баласы жакшы нерселер сүйлөп баштайт экен. Адам баласы баягы жүрөгүн оңдой турган болсо, жакшы нерселер болуп баштайт экен. Адам баласы жүрөгүн оңдосо, жакшы ниет кылып баштайт экен. Жакшы нерселерди көрүп баштайт экен. Эгер ошол бузула турган болсо, адам жүрөгү бузула турган болсо, анда адам баласы сүйлөсө, жаман сүйлөп, жаман нерселерди көрүп, жаман нерсени угуп, керек болсо ошо жаман нерсени айтыш менен рахаттанып калат экен да. Өзү мындай: мен ушундай бир кыйын иш кылып койдум деп жаман нерсени айтып мактана турган болуп калат экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, эң биринчи адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам адамдын жүрөгүн темирди дат баскандай дат басат. Аны кантип оңдосо болот дегенде, ошо көбүрөөк ошо Куран окуп, анын маанилерин түшүнүп, шарияттарды окуп, анан өлүмдү көп эстөө менен адамдын жүрөгү тазаланат деген да. Эгер адамдын жүрөгү тазаланса, жанагыдай бирөөгө жаман ойлоо, бирөөгө жаман нерсени каалоо, же бирөөгө бир көрө албастык кылуу, жаман ниет кылуу, ошонун бардык нерсенин баары эметип, адамдын жүрөгү оңоло баштайт экен. Себеби адамдын ниети менен дагы адам толтура күнөө алып коюшу мүмкүн экен да. Мисалы, мен кээ бир адамдарга ушундай байлык берип койдум, аны мен жакшы көргөнүм эмес, бирөөгө кедей кылып койдум, аны жаман көргөнүм эмес дейт. Бардыгы бул дүйнөдө сыноо үчүн дейт да. Кудай Таала бизди кээ бирлерин байлык менен сынайт экен, кээ бирлерин кедейлик менен сынайт экен. Бирок Кудайдын алдында
ким Кудайдан коркуп, бай болсо байлыгына шүгүр кыла турган болсо, кедей болсо кедейлигин сабыр кыла турган болсо, Кудай Таала анын баардыгынын артында жакшылыктарды камтып коюптур да. Ошон үчүн биз биринчи адам баласы өзүн тарбиялап, өзүн туура жолго салып, ушундай өзүн оңдогон болсо, андан кийин үй бүлөсүнө, бала чакасына, кошуна колго эл журтка ушундай бир жакшы адеп акылак, жакшы бир ниет, жакшы бир мындай үлгү бериле экен да. Эң сонун анан Жолдошбек ажы негизинде баягы мынакей ыйык Рамазан айында турабыз, анан баягы ушул Рамазан айы оңолуунун айы, өзгөрүүнүн айы, Кудай Тааланы баягы Кудай Таалага жакындап бир Кудай Тааланы табуу айы, эгер Кудай Тааладан алыстай түшкөн болсок, анан негизи эле баягы эң оболу бул Куран айды деп атпайбызбы? Анан баягы динибизде дагы айтылат го, баягы пайгамбарыбыз өзү бир мүнөзү, кулк мүнөзү басып жүргөн бир тирүү Куран эле деп же ошо Куранга салыштырып айтып атпайбы? Анан негизи эле ошол өрнөктүү өмүр жолунан ал кишинин көп тарбия алсак болот да негизиндечи. Анан ушул ыйык айда адам өзүн эң оңой жолу менен кантип оңдоп алса болот? Жана башында айтылган ушу Рамазан айы келгенде бейиштин иштери ачылып деген сөздүн мааниси бул сен ушу көп жакшылык иштерди кылып калууга мүмкүнчүлүгүң бар деген сөз. Тозоктун эшиктери жабылып дегенде ушул айда күнөөдөн тазаланып, күнөө иштерди кылбай турганга ушундай көп мүмкүнчүлүктөрүң бар деген сөз да. Жанагындай бир терс бир адаттар болсо ошолорду таштаганга. Анан жанагы жана бейиштин иштерди тозоктун эшиги жабылып, шайтандар кишинделет дегенде, эми ушул жерден адам баласы өзүн тазалап койсо болот да. Ушу шайтандар кишенделип, шайтан азгырбай турган учурда сен өзүң шайтан кыла турган нерсени кыласыңбы, кылбайсыңбы деген маанид болот да. Себеби деген Куранда да Алла Таала минал джиннати ван нас деп келет да. Мени жиндердин жана адамдын азгырынан сакта деп айтылган да. Эми жин шайтандар адамды түшүнтүп, баягы ою менен ар кандай бикелер салып, ар кандай бир жаман ойлорду берип, каны менен жүрөгүнө кирип азгырып, ушундай адамды уйгуду азгырып, керек болсо ушундай үй бүлөнү ажыратканга чейин алып барат экен да. Адам шайтандан сакта деген бул кандай дегенде, бул адамдагы кадимкидей эле шайтандай болуп азгырат экен. Адамдагы шайтандай болуп бирөөнү бузат экен. Себеби деген адам баласы баягы жүрөгү карайгандан кийин ошо жанагы күнөө жасаганды ал мындай эмелситпей алат экен да. Күнөөдөй же коркунучтай эсептеп коркпой калат экен да. Коркпой калганда адам бала адат болуп калат экен дагы, ал күнөө жасаганда коркпой эле күнөө жасай берет. Мисалы, орозодо мисалы шайтан байланып турганда, ал ошо сөгүнгөнүн койбосо, ошо орозодо өзүнүн баягы жаман адатка калган алдаганын койбосо, ошондой эле ошо орозодо бир жаман иштерди, уурулук же бир кандай бир жаман иштерди кылып жүргөн болсо, же бир арам нерсени ичип жүргөн болсо, ошолордун баардыгын ошол орозодо кылбай адаттарын таштай албай аткан болсо, анда бул адам ошо жүрөгү карайып, ошо калыптанып калды деген сөз да. Ошон үчүн эң ошо ыйык айы келгенде адам баласы ушул жаман адаттарды таштап, жакшы адат менен адаттанганга бир чоң мүмкүнчүлүк бар да. Ошондо мисалы бир жаман сөзгө аябай адаттанып алган болсо, ошонун ордуна бир жакшы сөз колдонуп, жаман ниет келип аткан болсо, ошо жаман ниетинен коюшуга жакшы ниет кылайынчы деп, жакшы ниет кылып, бирөөгө бир жаман көрө албаска болуп аткан болсо, ошо койчу, мен байбасам койдум, же мен жакшы болбосом койдум, ушул жакшы болсун деп бир ниеттерин оңдоп, жакшы адат менен адаттана ала турган ушундай бир ыйык айда турабыз да. Себеби деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде лейса минна ман лам ярхам сагирна ва юаккир кабирана дейт да. Улууларды сыйлабаган, кичилерди ызаттабаган менден эмес деген хадистер бар. Жана ошондой эле адамга ырайым кылбаган Аллахка ырайым кылбайт дейт да. Ошон үчүн ырайымды дагы эметип, адам баласы өзүнүн баягы жан дүйнөсүн оңдош керек да. Эң сонун. Анан мынакей ата-эне баласына үлгү. Анан тарбиянын очогу үй бүлөдөн башталат да. Анан деги эле ошол биз
ата эне катары балдарыбызга кандай туура тарбия бере алабыз? Алардын балдарыбыздын алдында эмнелерге милдеттүүбүз жана бала дагы ата эненин алдында багы жакшы кулук мүнөз тарбия алды, анан эмнелерге багы шариятыбыз милдеттеме кылат? Бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ма нахала валидун валадаху мин нахлин афдалу мин адабин хасанин дейт. Эч бир ата эне жакшы тарбиядан артык баласына белек бере албайт дейт. Ошон үчүн биз балабызга жакшы тарбия бериш үчүн негизги тарбиячы биринчи өзү күчтүү болуш керек экен да. Биз мисалы балдарыбызга бир жакшы тарбия беребиз десек, тарбиячы эң биринчи бул диний маалыматы күчтүү болуш керек. Экинчи светтик маалыматы күчтүү болуш керек экен. Ата эне өзү аманатка бекем болуш керек экен. Ата эне өтө алсыз болбой, ата эне күчтүү болуш керек экен. Адилеттүү болуш керек экен балдардын ортосунда негизи тарбиячычы. Жана ошондой эле эч качан баягы тырышчаак болуп, кечиримдүү болуп, анан адилеттүү болсо, ошондо ошону көргөн бала кадимкидей тарбиялат экен да. Ошо бул жашоодо баарыбыз көрүп атабыз. Мисалы ата эне бизди кандай тарбия берген болсо, ошо тарбияны ушул күнгө чейин биздин атабыз мончу эле, биздин атабыз мончу эле деп ошо тарбиядан келе атабыз да. Эми ошо ата эне өзү ушундай күчтүү болуп турган болсо, ушундай балдарына бир эки сөз айтып койсо да, айтпаса да ошо атасы ошондой болуп турган болсо, бала ошону көрүп өсөт экен да. Ошон үчүн эң биринчи ата эне аябай ата күчтүү болуш керек. Ата күчтүү болгондо кандай күчтүү болуш керек дегенде, ушундай азыр мына массалык маалымат каражаттары ушундай күч алып, ушундай кандайдыр биз дин жөнүндө маалымат алам десең, интернеттен жазсаң түрлүү маалыматтар чыгып, дүйнөлүк илимдерден асманды көрүп чыгам, жерди көрүп чыгам, жердин астын көрүп чыгам десең, баары ушундай бир алаканга салгандай мүмкүнчүлүк болуп турган жылда, ошол экини пайдаланып калбаган бул өзү баягы сабатсыздык дейт да. Илгери баягы сабатсыз адам ким дегенде, тамга тааныбаган, жазалбаган адам сабатсыз десе, эми азыр бүт алаканга салгандай көрүнүп турганда, ошону пайдаланып кала албаган сабатсыз ушул адам дейт да. Ошон үчүн ата эне өзү дагы маалымат, диний маалыматты күчөтүп, ошо туура жактан биздин өзүбүздүн баягы матурид акыйдасы, ханафи мазхабы негизинде алып, анан ушу светский илимди бекем алып, анан ошо анан эң негизи ата күчтүү болуш керек. Ата күчтүү болсо, бала ошол экен, бала да ошо атасын көрүп күч кубат алат экен да. Жанагы куш уядан эмнени көрсө ошону алат дегендей. Анан ата эне сөзсүз чынчыл болуш керек экен да. Эгер ата эне алдамчы боло турган болсо, алдай турган болсо, бала деле ошону көрүп, алдап койсо болот экен деген сөз. Бала да ошондой көрүп алдап баштайт экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, албетте бул чынчылдык, чынчыл болуу адамды жакшылыкка алып барат дейт. Жакшылык бейишке алып барат дейт да. Ар дайым чынчыл болгон адам Аллахтын алдында чынчыл деп жазылат дейт. Эгер кимде-ким алдамчы боло турган болсо, алдамчылык адамды бир жаманчылыкка алып барат, жаманчылык адамды тозокко алып барат. Бул Аллахтын алдында жалганчы деп жазылат дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында мындай да, бир жаназа кетип атканда элдин баары тең жакшы адам болчу деп суктанган экен да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям важип болду дептир да. Дагы бир жаназа кетип атканда бүт жандагы сахабалар аябай жамандаган экен, ушун жаман адам болчу дегенде важип болду деп анда да айткан экен. Ошондо эмне важип болду дегенде, силер мактаган адамга бейиш важип болду, жамандаган адамга тозок важип болду дейт да. Мунун мааниси, эгер биз бул жашоодо элдин көзүндө жакшы адам болуп, адептүү, таза, ушундай бир жакшы адам болуп көрүнгөн болсок, значит биз Кудайдын алдында да ошондой экенбиз да. Эгер адамдардын алдында бул кара жердин алдамчы, бул келезо, бул деген ушундай бир киши адам эмес деп айта турган болсо, анда Кудайдын алдында ошондой экен. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистин убагында айткан, силер бул жашоодо кимдин бейишти, кимдин тозок экенин силер өзүңөр эле көрөсүңөр. Силер өзүңөр далилдеп берип атасыңар.
деген да. Ошон үчүн биз адам баласы ар бир өзүнүн жүрүм турумун, адеп акылагын оңдогонго ар бир адамдын күч кубаты жетет. Себеби Кудай Таала адамга ушундай баасы жок нерселерди берген. Мисалы баасы жок мына Кудай Таала бутту берди, басып жүрөсүң. Кудай Таала эгер Кудай Таала бутун алып кое турган болсо, муну канча деген медицина менен дарыласа да баштыра албагандар көрүп атабыз. Кудай Таала ушундай кээ бирин ушундай оозду берди, көздү берди, кулакты берди, колду берди, бутtu берди, ден соолук берди. Ошого шүгүр кылып, эми ошо жашоодо туура татыктуу жашап кетүү бул ар бир мусулмандын милдети да. Эми Кудай Таала ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип атканда, ошол нерсени пайдаланып, ыйык Рамазан айында ушу жаман адаттарды таштап, жакшы адат менен адаттанууга бир аракет жасашыбыз керек. Эң сонун. Анан Жолдошбек эже ушул жерден бир нерсени бир баса белгилеп койбосом болбойт. Ата-эненин тапкан ырыскысы, алып келген баягы эми мындайча айтканда айлык маянасы, адал болушу дагы бул үй бүлөгө, балдардын тарбиясына, ыйманына бир мындай бир таасир эте турган бир булак катары кабылданабы? Негизинен баягы тапканың адалдан болсо балаңдын ыйманы бекем болот деген да сөздөр бар эмеспи? Туптуура айттыңыз. Негизи ата-эне эң биринчи баягы бизде баягы урук деп коет го. Уруктан ата-эне өзү тапканын адалдан таап, адал жеп, ошондон мисалы биз башында айткандай баягы эме деп айттыңыз го, баягы эмнени суусса баягы казандан эмне суусса эмне чөмүшкө илинсе ошо илинет дегендей. Эгер ата-эне ушундай башында ушундай адилеттүү болуп, жаңы арам нерсени аралаштырбай, адал тамак менен тамактанып, ошол адал бала төрөлө турган болсо, ошол бала чоңойгондо дагы ошо ата-энесиндей болгон адилеттүү, таза, тунук бала болот да. Анан бул жерде эң негизгиси Кудай Таала бизге мүмкүнчүлүк берип атпайбы? Ата-эне ошол эки бул эми ошо уругун башынан баштап тазалаган адам кийин баласы чоңойгондо ошо тарбияны до конца өзүнүн аягына чейин, өмүрүнө чейин бере алат да. Демек баягы балык башынан дегендей балык башынан деген себеби деген ал жаман болуп жүрүп эле анан сразу кайра бияка келип оңолуп эметип кетем деген жакшы. Бирок ушу башынан баштап ушу эметкен бул эң жакшы да. Анан кээ бир айтышы мүмкүн да, анда меники башында жамандан элем, эми болбой калды го деп айтышы мүмкүн эмес. Адам баласы Кудай Таала күч кубат бергенден кийин, ден соолук бергенден кийин ушу мүмкүнчүлүк бар оңолгонго. Баягы өзүңдөн башла дегендей, эгер адам өзүнөн баштай турган болсо, тарбиясын, демек ал дагы келечек муунуна мыкты тарбия, мыкты ата болууга, мыкты эне болууга мүмкүнчүлүгү бар экен да. Анан Жолдошбек негизи эле мынакей биздин убактыбыз да соңуна жакындап келатат. Балдардын ата-энеге болгон милдеттери, анан бала дагы баягы алган тарбиясынын негизинде бир ата-энеге баягы ырайымдуулук, мээримдүүлүк көрсөтүп, анан негизи эле баягы милдеттемесине келгенде шарият эмне дейт? Негизи Кудай Таала бизди жаратып, Кудай Таала мисалы адам баласы өзү жашоосунда кимге үйлөнө тургандыгыбыз, анан кимди алгандан кийин канча бала болобуз, эркек бала болобу, кыз бала болобу, бардыгы Кудай Таала сыр кылып койгон да. Анан Кудай Таала нике кайып бир жубайга үйлөнгөндөн кийин кээ бирине кыз берип коет, кээ бирине бала берип коет, кээ бирине такыр бербей коет атпайбы? Эми Кудай Таала кимге ушундай бала берген болсо, ошо баланы тарбиялап, үйлөнтүп, жайлантып, кыз киши болсо, ошол экини эмеге бере турган болсо, ыймандуу бир жигитке берип үйлөнтүрө турган болсо, бул ата-эненин милдети. Эгер ата-эне бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгер бир кызды тарбиялап, ошол экини жолуна салып, үйлөнтүп, жайлантып, жолун түзөп койгон болсоң, ошо кыяматка жетиштүү деген. Анан сахабалар 2 кыз болсочу дегенде, 2 кыз ошон жок, биринчи 3 кыз болсо, 3 кыз тарбиялап эмессе, ушундай бешикке кирет деген да. 2 кыз болсочу дегенде анда дагы ооба деген. Бирөө болсочу дегенде анда дагы ушундай мүмкүнчүлүк бар деген да. Ошон үчүн биз бул жашоодо Кудай Таала бизге мүмкүнчүлүк бергенден кийин
ошо баланы жакшылап тарбиялап, үйлөнтүп, жайлантып, анан эгер шариатта айтылат, эгер бир кызды тарбиялап туруп, ошол экини турмушка узатып, эгер жолу ошол мисалы бир дини түшүнбөгөн, шариатты билбеген бир адамга бере турган болсоң, ал ошо шариаттын жолу менен эмес, кызды туура эмес жакка буруп кете турган болсо, ошо ата энеси ошол кызды өзү күнөөгө түрткөн болуп саналат дейт да. Мисалы бир кызды ошо айманчоктой болгон, намаз окуган, бүт гусул даарат, шариатты бар түшүнгөн кызыңды бир гусул даарат, намаз түшүнбөгөн адамга бере турган болсоң, мындайча айтканда зынага өзүң кызыңды өзүң түрттүң деген мааниде да. Ошон үчүн ар бир ата эне кызын жакшылап тарбиялап, адал арамды ажырата билген, Кудайды Кудайды билип, Кудайдан корккон адамга ушу узатып, иман жолуна салып коюу бул ата эненин милдети болуп эсептелет. Жана ошондой эле бойго жеткенде үйлөнтүп, үй жайын коюу бул ата эненин милдети болуп эсептелет да. Эң сонун мынакей биздин убактыбыз дагы жакындап саналуу эле мүнөттөр калды. Эми эркин микрофон берейин. Кыргызстан мусулмандарынын жалпы элибизге болгон куттуктооңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулман бир туугандар. Ошо кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздардын баардыгын Кудай Таалам өзү кабыл кылсын. Ошо Рамазан айында кандайдыр бир кайрымдуулук иш кылып, кандайдыр бир жакшы сооп иштер кылган болсоңуздардын баардыгын Кудай Таалам кабыл кылып, ошол нерсени эки эзелеп Кудай Таалам көбөйтүп берген болсун. Ошо Рамазан айында ушу жакшы адаттар менен адаттанып, жаман адаттарды таштап, жакшы жолго түшүп, мындан ары дагы оңолуп кетүүгө Кудай Таалам сиздерге жардамчы болуп кетсин демекчимин. Ушу ыйык Рамазан айында ушу Куран түшкөн рахмат айында ушу Куранды көбүрөөк окуп, ушу Курандын маанисин түшүнгөнгө көбүрөөк аракет кылып, ошо көбүрөөк ошо Рамазан айында убакытты башка нерсе менен, телевизор менен, же радио менен, же телефон менен өткөрбөй, ушу Куран менен, зикир менен, Кудайга болгон ибадат менен, ушу ыйык Рамазан айын, ушундай берекелүү айды ушу бир мүнөтүн дагы текке кетирбей, жакшы бир ибадаттар менен адаттанып кетет деген ишендемин. Кудай Таала баарыңыздардын орозоңуздарды кабыл кылсын, үйүңүздөргө береке берсин, жакшылык берсин, жаманчылыктан Кудай Таала баарыңыздарды сактасын. Рахмат, ушунча убактыңызды бөлүп келип биздин студиябызда ушул тарбия жаатында кеп кеңешиңизди бергенге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин да кармаган орозоңуз кабыл болсун. Ал эми урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей рахмат жаган Рамазан берүүсүнүн алкагында биз Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары, белгилүү дин алымы Жолдошбек Ажы Абдуллаев менен биргеликте ушул тарбия жаатында кеп кылдык. Сиздердин да кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кандай тилек, ниет кылсаңыздар ошолорго жеткирсин. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.